Ашығып, шашылып ар бириңиздер менен көрүшүүгө ар дайым даяр болгон Салам Айзада долбоору эфирде Ордо ТВ телеканалында калыңыздар. Биз менен чогуу болуңуздар. Салам Айзада долбоорунун көптөн күткөн коногу бүгүн студиябызда. Дүйнөнүн 3 жолку, Азиянын 6 жолку, Олимпиаданын призеру, Кыргыз элиндеги кыз келиндер күрөш арасындагы революционери Айсулуу Тыныбекова бүгүн студиябыздын кадырман коногу. Кол чабуулар жаңырсын. Айсулуу, кош келипсиз. Гүл алмашалы, Кандайсыз? Жакшыбы? Бул гүл сизге? Сага. Сени чалгандай эле. Көп, анан кызыл гүлдөр. Мен ойлойм, бүгүнкү маегибиз өзгөчө болот. Эксклюзив Айсулуунун бул учурга чейин интервьюсун көрө элекмин. Өзгөчө сырдуу айым. Мен ойлойм, бүгүнкү интервьюда өзгөчө бактылуу мүнөттөр болот. Турмуштан кийинки жашоосун биргеликте билебиз. Аракет кылалы. Келиңиз көрсөтүңүз. Рахмат. Лавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз. Лавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости «Мерим Инвест». Эфирди баштоого уруксаат этиңиздер. Көптөн бери күткөн коногубуз келип отурат. Эфир төрүбүздө мен дагы өзгөчө толкунданып турам. Эми эфирден тышкаркы мамиле өзгөчө, бирок эфирдеги мамиле такыр башкача. Айсулуу, студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Кош боңуңуз бек болсун. Рахмат. Биз билебиз сиздин өзгөчө мындай, кандай десем, интервьюга аз барасыз, кээде барасыз, кээде барбайсыз. Турмушка чыккандан кийин деле интервью берген жок окшойсуз. Жок, чынын айтсам, ошо сага сөз бергенден баштап канча жыл болду, анан кийин Олимпиададан кийин деп коюп, Олимпиададан кийин чакырат, анан баары чынын айтсам жаман көрүп калышты окшойт. Анан Айзада берем дегем, ошо Айзада бергенден кийин силерге берип баштайын десем, анан туура түшүнгүлө деп акырындан түшүндүрүп атам. Анан деги эле ошо сен менен канча жыл болду, ана тартабыз, муна тартабыз, тобу бирдеке болуп калды, тобу убактысы чыкпай, анан ошо бүгүнкүгө өзүнүн убакыт саатысы чыгып калыптыр. Чоң рахмат. Негизи үй бүлөлүү болгондон кийин дагы ушундай жумуштан тышкаркы баягы эфирлерге убакыт аз болуп калат экен. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө сиздин жана биздин эфир көрөрмандарга, келечектеги Олимпиада чемпиондоруна, Азия чемпиондоруна, дүйнө чемпиондоруна бир мотивация болот деген үмүттөмүн. Андан тышкары бүгүн сизди баатыр кыз катары эмес, жөн гана жакшы дос, жакшы жар, назик Айсулууну ачкым келип турат да, эгер сиз макул десеңиз. Макулсузбу? Албетте макулмун. Айта кетиңиз, үй бүлөлүк жашоо кандай болуп атат? Сизге жеңил элеби? Кыйналган жоксузбу? Үй бүлөлүк жашоо эмнеси менен өзгөчөлөнүп турат сизде? Эми чынын айтсам, ээн эркин жүрүп, мындайча айтканда эми режим менен жүргөн спортчу катары жүрүп башкача экен, ал эми турмуш башкача экен чындыгында айтканда. Анан мага дагы мындай биринчи жолу болуп жатканынан мага башында аябай кызык болуп атты. Анан мындай, кандай десем, мындай өзүнчө бир эмеде эле жүргөндөй эле болуп атам, эйфорияда жүргөндөй эле болуп. Жакшы. Сизден дагы баягы эми жеке жашооңуз жөнүндө сүйлөшпөйүн десеңиз, бирок сиздин жеке жашооңуз дагы өтө кызык элге. Анткени айтып коет го, бизге окшогон, мага окшогон такылдагандарды башына чай кайнатат деп, сени эч ким албайт десе, Айсулуу баатыр кызды ким жүрөгүн багындырат деп, ушундай суроолор көп болгон да. Анан жүрөгүңүздү багындырып алган мырза дагы азыркы учурда сизге кандай колдоо көрсөтүп атат? Карьераңызда кандай өсүүлөр болуп атат? Ошондой эле тренировка жүрүп атабы? Эми өзүң көрбөдүң беле кандай колдоо көрсөтүп атат. Бүгүн дагы бул жакка өзү алып келди. Жакын адамың болгон, чындыгында жакшы экен. Канча жылдан бери жалгыз жүрүп, аябай кандай кыялданчумун, мени жакшы көргөн, мен да аны жакшы көргөн, мындай
экөөбүздүн тең сүйүүбүз. Биринчиден ушу маам айтчы, күйөөгө тийсең сүйгөнүңө тий деп. Мен эми түшүнүп атам, анткени ошол кандай болгон күндө дагы ошо сүйгөнүңө тийген. Мен азыр да жолдо келатып, балмуздак жеп келатып, аябай өзүмө жашоомо шүгүр кылып келатам. Чындыгында жакшы, сени жакшы көргөн, сүйгөн адам болсо албетте жакшы экен. Бул күндөрдү дагы мен ар бир күндү чынын айтканда мындай түшүмдөбү же өңүмдөбү деп улам жаңы эле дагы карап айтып атпаймынбы, чын эле сенсиңби, чын эле сен болуп калдыңбы, сенби деп анан чын эле сен сага тийдимби, сен үйлөндүңбү деп ушинтип свадьбада, үлпөт тойдо дагы ошондой чувстволор болгон болчу, сезимдер. Чын эле өңүмбү же түшүмбү, эмне болуп атат деп. Буюрса жакшы. Кубанычтабыз, бактыңызга аябай кубанычтабыз. Айтат го, аял заты үчүн канчалык дүйнөнү багындырсаң дагы кайсыл бир мырзанын жанында жөн гана назик, жөн гана алсыз, анын жанында ички жан дүйнөңдү бүтүндөй төккүң келет депчи. Досуң да ошол болуп калат, армандашың дагы, дос кызың дагы ошол болуп калат деген, чындыгында ошондой болсо керек. Мен байкашымча, сиздин дос кыздарыңызга деле убактыңыз жок. Мисалы, ошондой тренировканын артынан, азыр үй бүлөңүз бар, анын артынан кандай болуп атат? Мен ойлогом, чынын айтканда, Олимпиада оюндарынан кийин мындай башкача болот го жашоом, барбаган жактарга барам, баспаган жактарга басам деп аябагандай көп нерселерди ойлоп алгам. Бирок мындай өкүнбөйм деле, турмушка чыккандан кийин мунун дагы өзүнүн жакшы жактары бар экен. Анан турмушка чыккандан кийин чындыгында мындай убактың болбой калат экен. Ага чейин деле аз жолукчум, өзүң билгендей, кээде мындай дем алыш күндөрү. Айсулну кармап алчубуз кайсыл жерде болгонунчу. Азыр такыр кармай албай калдык. Сууда сүзгөн балыктай эле болгон учуп кетип. Ооба, ошол убакытта өзүң сборлордо, көлдө жүргөндө, суббота дем алыш күндөрү өзүң келип калчу эмес белең тамак ичкенге. Анан азыр болсо чындыгында курбуларыма убакыт болбой атат. Анан андыктан да буга чейин биз ата энебиз менен бирге турабыз, бирге жашап, ошондуктан кичине мындай эки жакка чыкканга деле мындай өзүң деле мындай көптөн бери эс албагангабы, чындыгында аябай чарчап турмун да. Анан ошол Олимпиададан кийин эле дароо эле сентябрь айында турмушка чыктым. Ошодон бери эле аябай үйдөн өзүм деле чыккым келбей, бир үйдө отуруп алсам мындай чыккым келбей калат экен. Көнүп каласың, комфорттон чыкпайсың. Анан эми кичине мындай жумуш талап кылып атат, анан кийин кызмат талап кылат. Анан ошондуктан элдин кызы болгондон кийин дагы кой деп анан акырындан кичине мындай чыгып аралашып баштадым эми. Мен билбептирмин. Мынакей көпчүлүк көрөрмандар да эле Айсул досуң го дей беришет да магачан. Мен деле Айсулну мына ушинтип өзү айткандай, тоскоолдук кылгым келбейт Айсулга. Анткени анын тренировкасы бар, графиги бар, биздикиндей жашоо эмес, чаржайт. Анан кайнене кайнатаңыз менен чогуу отуруп турбайсызбы? Ооба. Күндө сиздин колуңуздан чай ичет экен. Эми күндө десем калп айтып калам, чындыгында. Эми колдон келишинче мен чынын айтсам аябагандай бул дагы мен ойлойм Аллах Тааланын буйругу деп. Анткени ар бир эле келинге, ар бир эле ушундай айымга жакшы кайнене кайната туш боло бербейт. Ошол мен ойлойм бул жагынан мага дагы чындыгында Аллах Тааланын бир кандайдыр бир сүйүктүү пенделердин бири окшойм. Ошондуктан мага жакшы кайнене кайната туш болду. Эми чындыгында айтканда эми Айсулуу деп аябагандай эркелетишет, өз кызындай кабыл алышып. Эми колдон келишинче аракет кылам, бирок күндө чай куйганга мүмкүнчүлүк болбой калып атат, чынын айтканда. Жакшы, биз таластыктар эми мындай бөлүнбөлү, бирок сүйүнүп калдык. Айсулуу Тыныбекова эми биздин кимдир бирөө үчүн келини, биздин келин депчи баягы. Болгондо дагы силер бир айылдан да элестеткиле, бир көчөдөнсүңөр. Мага келин. Болду. Айылда кызмат болду, ошол жөнүндө айта кетсең, айылга бардыңбы? Айылга эми жакында буйруса барабыз. Ошо күн жылыганын күтүп аткан болчубуз. Бул жактан биринчи Бишкектен той берели деп ошол тойду берип алдык. Буюрса жакшы учурдан пайдаланып дагы аябай ыраазычылык билдиргим келет бул жактан ошо биздин ата энебизге. Анткени бак берген экөөбүз кыялданган, мындай
кыялдангандан дагы чындыгында мен аябай мындай тартынчумун. Чын эле болобу болбойбу, кандай болот эми баардыгыңыздар билгендей эле эми чындыгында сөз деген бар, эл деген бар, эми ошонун баардыгын мындай ойлоп анан чын эле экөөбүз үйлөнүп калабызбы деген дагы ойду дагы мисалы мен ойлогондон аябай мындай тартынып ушундай эметчимин, уялчумун чындыгында. Анан кийин биздин үлпөт тоюбуз болуп атканда деле чындыгында мен мындай чын эле болуп атабы, ушул болуп атабы деп мындай ишене албай ушундай эмелер, сезимдер болду, эмоциялар болду. Анан мындай бат эле өтүп кеткендей болуп кетти. Бирок ошо менен аябай менин кыялдарым, бак берген экөөбүздүн кыялыбыз, ушул экөөбүзгө жаккан, экөөбүз каалаган той болсун деп ушу Беканын, менин кайнатам менен кайненем аябагандай аракет кылышты. Баардыгын колунан келген аракетин, колдоосун баардыгын, шартын баарын түзүп беришти. Ошого да терең ыраазычылык билдиргим келет. Анткени бул үлпөт той ар бир эле кыздын кыялы бар го, ошол ак көйнөк кийип, ошол үлпөт тоюн өткөрүп, анан эң негизгиси ошол кыздардын бул өмүр бою кала турган бул элес деп ойлойм. Мен үчүн ушул бак берген экөөбүз үчүн аябагандай чоң мындай эсте калаарлык, өмүр бою эстеп жүрө турган үйлөнүү үлпөт тойду ушу биздин ата энебиз толугу менен колдоп болгон, шарттын баарын түзүп берди. Ошондуктан мен азыр дагы ошо рахмат айткым келет. Аллах ыраазы болсун. Рахмат. Тойдо биз да болгонбуз. Той деп калдыңыз. Тойдо мен Айсулунун дагы бир талантын байкадым да. Мен той берип жатканда, биз той берип жатканыбызда, мисалы да, мен тойдо бийлейм деп такыр ойлогон эмесмин да. Мындай же мындай жолдошум баягы бийге жоктугунанбы, айтор бийге көп көңүл бурган эмеспиз да. Анан сенин тоюңда сен бийлегенде мындай кадимкидей эле баатыр кыз эмес, күрөшкөн Айсулуу эмес, кадимки өмүр бою бийлеп жүргөндөгүдөй бийчидей болуп бийледиң да. Мен таң калдым. Мен эле эмес, бүтүндөй эл сенин видеоңду социалдык тармактардан көрүп таң калды болуш керек. Канча убакыт даярдандыңар? Чынын айтсам, жалпысынан бир жумадай даярдык көрдүк. Бирок жуманын ичинде эле. Башында 3 күнбү, 4 күн даярдык көрдүк. Анан биздин хореограф Нурлан мырза Америка Кошмо Штатына учуп кетти. Ошо менен 2 жумадай жок болду. Анан аябай сарсанып, анан ал киши өзүнүн билетин алмаштырып, анан 2 күнгө эрте учуп келди. Анан эртең той деген күнү 1 күн репетиция кылдык. Анан эртеси күнү, свадьба күнү да бир жолу ошол кайталаганга жетишип калдык да. Анан чындыгында аябай толкунданат экенсиң. Анан ошол учурда да тойдун алдында бир жолу кайталаганга мындай мүмкүнчүлүк болуп калды. Кайталап жатып мен чындыгында ошо кичинекей кезимде бир кыял болуптур да. Мен ушундай өзүмдүн тоюмда бийлегим келиптир. Мен ошону ал күнгө чейин мындай балким мындай сезбей, эстебей калган окшойм. Бирок ошол той күнү бийлердин алдында кайталап жатканда мен ушуну кыялданчу эмес белем деп аябагандай мындай өзүмдү ушундай бактылуу сездим да, чынын айтканда. Биз тойдо отурганда мындай чындыгында эле аябай суктануу, анан тан берүү болду да, эки сезим болду. Менде суктануу, деп тан берүү, Айсул ушинтип бийлей турбайбы депчи, баягы бизде көп го, мисалы сени көбүнчө күрөшүп, өзүңдү баягы аябай олуттуу алып жүргөндөн кийин, баягы турмушка чыккандан кийин сен өтө назик келин, назик кыз экенин тармагыңды бир ачылгандай болуп сезилди да. Анан соңку учурдагы сенин имиджиң мага аябай жагып атат. Көйнөктөрүң, өзүңдү алып жүргөнүң, жолдошуңдун каалоосу же өзүң дагы бир башкача образдарды тандап калдыңбы, ушул кызык болуп атат мага. Биринчиден бул жактан эми ачыгын айтканда бул жолдошумдун талабы. Анткени ал аябагандай өзүңдү карап жүр деп, мындай аябай менин жанымда жакшынакай жүргөнүңдү каалайм деп. Буга чейин чындыгында, чынын айтсам, спорт деп эле жүрүп эле. Мен мисалы мындай күзгүгө деле караганга убакыт болчу эмес, эми өзүң деле көрүп калчу элең го, кээде болуп калчу. Машыккандан кийин эле ошол эле кийимдер менен шашып, тамак ашка барганга убакыт аз болуп, ошол убакытты дагы жөн кетирбей сүйлөшө калалы деп
ошол мындай тер кийимдер менен чыгып калганда убакыттар болчу. Ал эми азыр чындыгында эми турмушка чыккандан кийин өзүңдү караганга да убакыт бар. Анан эми өзүң айым болгондон кийин эми өзүңдү карагаң келет, убакыт келди го деп ойлойм эми. Жакшы. Лавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз. Лавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости «Мерим Инвест». Анан үй бүлөлүк жашоодон кичине алыстап жумуш жагыңызга бара турган болсок, азыркы учурда сиз кыз келиндер күрөшүндө өзүңүздүн баягы жаңы миссияңызды аткарып аткан учуруңузда кызмат кандай болуп атат, жетишип атасызбы, кандай жаңылыктарды киргизип атасыз? Чындыгында айтканда, мен ойлогом ушу Олимпиада оюндарынан кийин такыр эле четке кетип эс алам го деп, чындыгында мындай азыркыга чейин азыр күрөшүп аткан кыздардын мен күрөшүн көрбөй элемин. Анткени чында аябагандай мындай мээм чарчап калыптыр да. Анан кайтадан эле эми бул дагы мен ойлойм бир кандайдыр бир буйрук, балким мен дагы бир кимдир бирөөнүн чемпион болушуна, дагы жаштардын чыгышына бир себепкер болуп каламбы деп, анан кайтадан эле болбой эле кайта эле күрөшкө алып келип атат. Анан буга чейин эле ушул өзүң деле билгендей баардыгы эле ушул чемпиондор ааламга жол айылдан башталат дегендей эле күчтүү мындай чыдамкай кыздардын баардыгы ушул айыл жергесинен чыгат, региондордон чыгат. Ошондуктан буга чейин дагы биздин проектибиз бар болчу. Ошо менен биздин команда менен биргеликте жумуш алып барабыз. Мен мисалы кичинекей кезимде мектепте окуп жүргөндө чындыгында мындай белгилүү, атактуу спортчу болобу, кандайдыр бир инсан болобу, мектепке келип, жолугушуу кылып, андай мүмкүнчүлүктөр болгон эмес. Ошондуктан бул спортко келгенде дагы кимди карап, кимден үлгү алсам, кимден үйрөнсөм, бирөөгө кайрылып акыл насаат сурасамбы деген да киши болгон эмес чындыгында аялдар күрөшүндө. Ал эми азыр болсо интернеттин, соц тармактардын мындай жашоосу болуп атпайбы азыр? Анан баардыгы мисалы бир эле кадам менен жетип алса болот, бирок ошол эле учурда телефон аркылуу айткан башка мындай адамды көрүп айткан же болбосо ошол эле мен айткан сөздөрдү үйдөн ата энеси айтат, же болбосо мугалим айтат. Бирок эгер мага да бир мисал келтире кетейин, атактуу бир белгилүү спортчу эртең мен күрөшөм деп атканда келип эле, сен каяктан келген кызсың? Мен ушу Кыргызстандан келгем десем, кыргыздар да күрөшөт турбайбы? Кыргыз кыздар да күрөшөт турбайбы? Мен буга чейин көргөн эмесмин деп эле Казакстандын атынан күрөшкөн Гузаль Манюрова деген атактуу дүйнө жүзүнөн медаль алган, Олимпиада оюндарынан медаль алып жүргөн атактуу спортчу келип, мен эртең келем сага да, колдойм сени. Бирок мен ушул сен башкача көрүнүп атасың, сен ушу эртең утасың деп айтып койгон сөз эле мен ушундай түнү менен толкунданып уктай албай чыккам. Эртең менен качан мен чыгып күрөшөм деп ушул биринчи Олимпиада оюндарына жолдомону ошол күнү, эртеси күнү алгам да. Анан эмнегедир ушул жөнөкөй эле сөз айтты, бирок ошондой белгилүү атактуу инсан айтып аткандан кийин адамды ушул бир эле сөз көңүл экен, адамды көтөргөн, көкөлөткөн, чөктүрүп да салган ошол сөз экен. Анан кийин мындай ойлоп көрдүм, ушул мүмкүнчүлүк болуп атканда бизде кандайдыр бир кичине болсо дагы билимибиз бар, тажрыйбабыз бар. Анан ушуну өзүбүз алган, бизге чейин биз агайлардан алган билимибизди биз сөзсүз түрдө өсүп келаткан, аркабыздан келаткан жаштарга, биздин келечек, Кыргызстандын келечеги жаштарда анан кичине болсо да мотивация берип,
ошо колдон келишинче айтып калчу сөздөрүбүздү айтып жеткирип калалы деп ошол багытта кетип баратабыз азыркы учурда. Туура багыт болуш керек Айсулуу, анткени азыр сиз менен жолугууну каалаган кичинекей кыздар көп болуш керек. Негизи эми кыз келиндер күрөштө революция жасаган сизсиз да. Алгачкы жол жасап берген, канча ким деп айтпасын, баары бир жолду өзүңүз жалгыз бара күрөп, кышында тоого чыгып бараткан адамды элестеткендей эле кыз келиндер күрөшүндөгү алгачкы кадамды сиз жасап бергенсиз да. Сиздин артыңыздан караңызчы, канча чемпиондор келип атат, Олимпиадага барышты, Азияга барышты, жакында дүйнө чемпионаты турат, Ошол жака кандай даярдыктар болуп атат? Ошол жөнүндө да айта кетсеңиз. Ошол азыр жакында эле биздин кызыбыз Айпери чемпион болуп келди. Эрназар деген жигитибиз чемпион Азия болду. Бул аябагандай кандай десем, чоң сүйүнүч, чоң жетишкендик. Бирок ошол эле учурда Олимпиада оюндары бар 3 жылдан кийин. Ал 2024-жылда өткөн Олимпиада бат эле өтүп кетти. Билинбей эле ушул убакыт өтүп атат. Ушул убакытты да туура колдонуп, ушул убакытты текке кетирбей, ал эми дүйнө чемпионатына буюрса Ак жол, Жоламан, Мерим, ушундай өзүбүздүн мыкты балбандарыбыз дагы кайтадан күрөшөт. Азыркы учурда баардыгы эми Олимпиададан кийин кичине бошоп, өз калыбына келе элек. Эми азыр кичинеден башташты, машыгуу процесске киришти. Мен ойлойм, эми дагы ушундан кийин дагы алардын аркасынан дагы мындайча айтканда аркасына дем алып, мен да бармын деген спортчулар дагы чыгыш үчүн дагы көп аябагандай эмгек керек, мээнет керек. Чындыгында айтканда биз азыр айрыкча ушул аялдар күрөшүнө мындай көбүрөөк басым жасап атабыз. Анткени ушул 2028-жылдан кийин чындыгында Мерим, Айпери кыздарыбыз бар, бирок алардын аркасында дагы улап кете турган кыздарыбыз чындыгында жок болуп атат да, ошол кадрлар жок болуп атат. Эркин күрөштү алсак, греко-рим күрөшүн алсак, ал жакта андай мындай өкүнүчтүү ойгу тойгу маселеси жок. Ал эми ушул аялдар күрөшүндө болуп атат. Бирок азыр кичинекей кыздар аябагандай каалоосу көп болгон, ата-энелери колдогон кыздар аябагандай көп болуп атат. Бирок ошолорду дагы техникалык жагынан тажрыйбасын аябагандай жогорку деңгээлге жеткириш үчүн бул аябагандай талкпас эмгекти талап кылат да. Ооба. Анан бардыгы эле мындайча айтканда күтүп атат болуш керек. Олимпиадада Айсулуу болобу, турмушка чыгып кеткенден кийин барбайт Айсулуу деп канчасы жазышты. Олимпиадага барасызбы? Ал эми мен ойлогон болчумун 2016-жылы деле таштап кетем деп ойлогом, айткам дагы. Ар бир жылы эле ойлой берем. Ар бир Олимпиададан кийин дагы мындай ойлой берем да, болду таштайм мен кетем деп. Бирок мен бир нерсени түшүндүм, ушу сен спортту таштасаң дагы ушул күрөш сени таштабайт экен да, спорт таштабайт экен. Анан ушунча спортко жан дүйнөң менен өмүр бою ушул спортко бергенден кийин өзүң деле кайта эле мындай болот, аябагандай ушундай чарчаган, өкүнүчтүү, мындай каяктан дагы ушул күрөшкө келип калдым, эмне болуп күрөштү тандабадым деген ойлор келет да. Бирок кайта эле ушул ийгилик жаратып, Кыргызстандын желеги желбиреп, гимн ойноп атканда ушундай кыргызстандыктардын жалпы маанайын жүзүн көрүп алып, баардыгын унутуп каласың да. Ошол мен үчүн аябагандай чоң бакыт, анткени элдин баары эле экиге мындай бөлүнүп атпайбы? Дайыма ушул 2021-жылы да аябагандай турмушка чыксын, анан мынтсин тигинтсин деп баары эми мен ойлойм баары эле чын жүрөгү менен баары бактылуу болсун дейт. Бирок мен үчүн аябагандай чоң бакыт бул ошол эч ким мисалы акча менен дагы, байлык менен дагы, күч менен дагы мисалы сатып албай турган бул сүйүү ар бир адамдын жүрөгүндө, мен ойлойм ар бир адамдын жүрөгүндө орун алган менин атым бар да. Бул чындыгында мен мындай адамдардын сүйүнүчүн мен ыйласам кошо ыйлап, кошо сүйүнгөнүн көрүп, ошол мен үчүн бакыт экен, мен үчүн ошол рахат экен. Ушундай сезимдерди көрүп алып, кайтадан бир мындай жаңы нерсе көрсөткүм келет экен, өзүңдү дагы текшергиң келет экен, мен колуман келеби деп өзүм менен өзүм мындай жарышам, күрөшөм. Деги эле биздин өзүбүздүн жашообуз күрөш, ар бир адамдын жашоосу күрөш.
ошондо олимпиадага эмне болдук, барабызбы? Олимпиадага эми тилегим бар. Тилегиңиз бар бирок. Тилегим бар. Буюрса Буюрса, баралы буюрса. деп, жолдошум да колдойм деп атат. Анан Спарринг ошондой. партнерум бар дебейсизби? ооба, анан ушунча кыргызстандыктардын баардыгы колдоп келген, дагы колдойт. Эми бул жашоодо эң негизгиси ошо ден соолук экен. Анан канчалык ден соолугуң бекем, күч кубат бере берсе, баардыгы Аллах тааланын буйругу менен боло берет экен. Анан мындай да, Айсул, сиздин кабарыңызга жогоруда айтпадыңызбы, баягы спорт менен алектенип жүргөндө качан турмушка чыгасың дечи эле. Азыр турмушка чыккандан кийин эмне олимпиадага барбайсыңбы дейт. Айтор дей берет экен да. Ооба. Элдин сөзүнө кандай мамиле кыласыз, айтсаңыз, ошо Мен көңүл бурасызбы? эми чынын айтсам, элдин сөзүнө көңүл бурсам, мен ушул күрөштө мисалы ийгиликке жетпейт болчубуз. Бул жактан мен эле жеттим десем туура эмес болуп калат. Менин аркамда канча деген колдоо бар. Ошол эле биздин мамлекет биринчи очередь. Анткени кайсыл жакка барбайын, каржылап берген, бул аябагандай бул чоң шарттарды түзүлүп берилип, ошол шарттын аркасы менен, колдоосу менен, каржылардын аркасы менен келген, ошол эле канча деген спортко колдоосун көрсөткөн канча деген инсандардын, агайлардын, ата энемдин, бир туугандарымдын, ошол спорттун көрмандары болчу. Ушул кыздын тилеги, ийгилигине, максатына жетип алсынчы деп көмөктөшкөндөр, колдоо кылган, мисалы канча деген мен менен иштеп ушул кыз өссүн, биздин кыргыз кызыбыз өссүн деген кыздар аябай, инсандар аябай көп болгон. Ал эми ушул элдин, мисалы эми элдин оозунда элек жок. Мен ушул бүгүнкү күнгө чейин деле мен эч качан ушул элдин ою менен, элдин талабы менен, ооба, баардыгы эми өзүнүн деңгээлине жараша сүйлөйт, ой пикирин жазышат. Бирок мен өзүм мындай алдыга бир максат койсом, чечимди эч качан мындай эл эмне дейт деп чечим кылган эмесмин. Мен ар дайым ушул өзүм саначымын, эсептечимин. Кандай болсом, кайсыл жакка барам, эмнеге барам, кайсыл жол менен баратам, дагы ошол максатка жетиш үчүн эмне кылышым керек деп мен көп мындай ойду, энергиямды ошол жакка жумшачумун да. Ал эми ушул эл эмне дейт, чындыгында деп келген мен биринчи чуркап жүргөндө деле дешчү, көчөдө дешчү, райондо дешчү, мектепте дароо бара барып Кыргызстан боюнча дешчү, качан эле кыргыз кызы күрөшчү эле деп. Эми ошондой гана, кандай гана обсуждениянын баарын өтүп, анан мен ойлойм, ошо канчалык сен бунун баардыгы сыноо, баардыгына чыдасаң сабырдын түбү сары алтын дегендей, баардыгы мына ийгилик менен азыркы кыргызстандыктардын көз карашы кандай гана мындай ойго бурулду, жакшы гана ойго бурулду. Баардыгы мисалы кыздар үйдө отурсун, күрөшпөш керек деген мен сөздөрдү аябагандай көп уккам. Ыйлаган күндөр да болгон. Бирок ага карабастан азыр бүгүн мен аябагандай сыймыктанам. Азыр ата энелер кыздарын өздөрү алып келишет, өздөрү жетелеп келип атышат. Демек, баардык нерсени бурса болот, жакшы жакка бурса болот экен да. Бул жерде кыз келиндер арасында күрөштө пропагандалоо тарабынан эми сиздин салымыңыз өтө зор. Айсулуу болгусу келгендер зор да, мисалычы. Анан өзүңүздүн залыңызды ачып, тренер болуп, кыздар менен иштешүү деген максатыңыз да барбы? Кайда деле ошо келип келе ошо спортко байланып калбадыкпы. Анан кийин кээде болот, мындай акырын эле өтүп кетейин дейсиң, бирок кичине бирдекеси туура эмес болуп атканын көрүп, ошону мындай айтып калышың керек да. Анан ушуну көрүп аткандан кой айтып калайын деп, буга чейин деле кичинекей кыздар менен, курама команданын кыздары менен деле баардыгы менен эле колдон келишинче жардам берип калайын, кыздар өссүн, биздин Кыргызстандын атынан мурун мен жалгыз жүрчүмүн, биз жалгыз болбойлу, кыздар көп болсун деп мындай аракет кылып буйруса, эми балким ошого баратабы, балким алдыда биздин оюбуз, мындай пландарыбызды кое берет экенбиз. Бирок келип эле андан да жакшы кылып, мындай Аллах тааланын буйругу менен башкача да болуп калат экен. Лавис ар бир тамчысы ырахат жана жагымдуу сергектик коштогон толук майрам. Анардын данындай жашооңузду жарык учурлар менен байытыңыз. Жакындарыңыз менен бөлүшүңүз жана жаңылыктарга ачык болуңуз.
Лавис тренд жаратуучу бренд. У каждого есть мечта. Ваши мечты – наша забота. Агентство недвижимости Мерим Инвест. Багаевай кызы. Айсулуу азыркы учурдагы баатыр кыз, күрөшкөн кыз болбосо, ким болмок, кайсы кесиптин ээси болмок? Чындыгында эми кичинекей кезимде ошо диплом делога жазып коет го, ошол жакты карасам 4-класста мугалим болгум келишкен. Андан кийин бир 7-класс, 6-класстарда мен журналист болгум келчи. Журналист болуп. Ооба, мен эмнегедир мындай ойлоп турмун да, журналист болсо дүйнө жүзүн кыдырат депчи. Анан балким ошол телевизордон көрүп, жанагы кандайдыр бир жактарга барып интервью алып аткан журналисттерди көрүп ошондо ой келсе керек, анан журналист болгум келчи, анан эле дүйнө жүзүн кыдыргым келчи. Анан ошол азыр ойлоп турсам, ошонун баардыгын ошо спорттун аркасы менен келип атат да. Мисалы ошо журналисттерге интервью берип, ким ойлоптур чет өлкөлөргө барып дүйнө жүзүн кыдырат деп. Мен эч качан мындай оюма кыялдар келчи, бирок ойлогон эмесмин спорт аркылуу болуп калат деп. Анан бир учурларда дагы мен аябагандай 11-классты бүтүп атканда аябай академия милиция МВДга аябагандай тапшыргым келген. Мен аябай прокурор, следователь болгум келип аябагандай кыялдангам. Анан ошол учурда менин мамам аябай биздин атаңдын жолун жолдоп, бирөө жарым ошол медакадемияга тапшырбайбы деп, анан мени дополнительный тест деп коет, химия биологиядан тапшырганбыз. Жакшы балл алгам, бюджетке өтмөкмүн. Бирок ошол жерде ата энемдин кыялын каалоосун кылсамбы, өзүмдүн каалоом окуу жайыма тапшырсамбы деп, бирок ушул ортодон карап турганда жаңы мен чоң спортко келгем. Анан ошол чоң спортту тандап кеткем да. Анан демек мен эч өкүнбөйм ошол спортту тандаганыма. Көрсө караңыздар, Айсулуунун дагы кыялы журналистика тармагында бар экен да. Биз өткөндө Сабыр Жумабеков агай менен Артисбек эч агай менен сүйлөшүп отурсак, ал аңгеме жазат экен, өзү жазуучу экен, талас турмушу кезине макалаларды жазчу экен. Анан таң калып атам да, көрсө баягы ар бир эле инсандын ичинде билинбеген бир кыялдар жатат экен да. Таланттар бар, эмне талантыңыз бар, эми билет экенсиз, күрөштөн тышкары дагы эмне талантыңыз бар, биз билбеген. Билбейм, эми силер билбеген. Кичинекей кезимде ошо билечмин, ырдачымын, анан сүрөт тартканды жакшы көрөм. Эми көп эле нерсени кылгым келет мен. Мисалы, балким кичинекей бир 5-6 жашка барып, ушундай мен менен барганда балким балерина болмокмунбу, эмнегедир мага аябагандай жан дүйнөмө балет жагат. Анан спорттун баардык түрү жагат. Анан мындай эме жок да, мындай болот го, шыгы жок, же болбосо мындай эпсиз деген андай жок. Мындай эгер бир көрсөм, мындай көңүлүм, каалоо тилегим келсе эле мындай бат эле мен мындай жасап кетем да. Мен Айсулуудан бир нерсе үйрөнгөм. Мен ошо элдин сөзүнө маани берип капалана берет элем. Бул мынтип айтты, бул тигинтип айтты, Айсулуу могу мындай деди, эмнеге мынтип койду, мен мындаймын го депчи. Анан ошондо жок, сен андай болбошуң керек да, сен максаттарыңды бийик коюшуң керек да. Эмнеге сен өзүң Кыргызстандан эле көрөсүң? Мүмкүн Америкага чыкпайсыңбы, мүмкүн башка жака чыкпайсыңбы деп, ушундай бир бийик максаттарды коюуга түрткү бергенсиң. Мен жашоомдо бир өзгөрүү тартуулаган адамдардын бирисиң да, чындыгындачы. Ошол өзгөрүүлөр үчүн, оюма бир революция жасаганың үчүн терең ыраазычылык билдирем. Анан биздин долбоорду жок дебестен келип колдоп бергениңе дагы чоң рахмат. Билебиз, сен элдик кызсың, элдин, кыргыз элинин кызысың. Сен олимпиадага барасыңбы, олимпиадага барбайсыңбы, ал жактан кайра барып күмүш аласыңбы, коло аласыңбы, алтын аласыңбы? Айсулуу Тыныбекова кыз келиндер күрөшүндө өзүнүн тарыхын жазып кеткен.
Сага чоң рахмат. Рахмат. Сендей замандашым бар экенине сыймыктанам. Чоң Анан рахмат. бизди көрүп жаткан көрөрмандарга сенден жакшы калуу тилек болсун. Мүмкүн жаш кыздар азыр Айсул Тыныбековадай болгум келет дегендерге сизден мотивация болсун, жакшы калуу тилек болсун. Айзатка сага чоң рахмат. Мен мамам дайыма Данек кыз деп коет. Чындыгында тыңсың, ошол өркүнүң өркүндөй берсин. Рахмат. Ар дайым ийгилик коштой берсин. Сага дагы чоң рахмат. Канча деген мелдештерден келгенде күнү түнү болбой келбей эле кой убара болосуң десем да болбой жок деп ар дайым гүлүңдү көтөрүп алып келесиң. Сага дагы сен дагы жакында эле турмуш жолуна кирдиң. Бактылуу бол. Негизгиси ушул ар бир адамдын ушул жан дүйнөсү мындай тынчтыкта болсо мен ойлойм баардык нерсенин баары боло берет экен. Сага дагы ушул жалпы командаңа терең ыраазычылык жана ийгилик кааламакчымын. Дагы өркүндөй бергиле. Рахмат. Ал эми ушу биздин келечектеги жаштарыбызга кайрылмакчымын. Дагы бир жолу мен ар дайым ошол убакытты айтып келем. Жана ошондой эле бүтүрүүчүлөр болуп атса, алдыга койгон максатты, келечекте өзүңөрдү ким элестетесиңер, туура жолду туура кадам кылып, кээ бир болгон менде деле болгон ата энем бул жака тапшыр дейт, бирок силер өзүңөр жан дүйнөңөр менен ким болгуңар келет, келечекте өзүңөрдү ким элестетесиңер, ушул алдыга койгон максатка, чечимге эч качан мындай тартынбай, максаттарды чектебей, туруктуу коюп, ушул берилип аткан убакытты туура колдонуп, баардыгыңарды мен ойлойм ушу Кыргызстандын өнүгүшүнө, өсүшүнө салым кошот деп мен үмүттөнөм. Баардыгына ийгилик кааламакчымын. Айсулга терең ыраазычылык билдиребиз. Программабыздын өнөктөшү болгон Мээрим Инвест кыймылсыз мүлк. Көрүп турабыз, сиз жакында үйүңүздү ремонт кылып жатасыздар, жолдошуңуздар экөөңүздөр үйүңүздөргө тезирээк сиз каалагандай жомоктогудай ремонт жасап кирип алыңыздар. Ага көргөнүздөр кут болсун. Чоң рахмат. Анан эгерде сизде мүмкүнчүлүк болуп, үйүңүздү сатып же болбосо же башкасын ала турган учур келсе, Мээрим айым сизге 100% сатып алуу кызматын берет. Эгерде сиз эми мен өзүм Айсулуумун да кантип барып сүйлөшмөк элем десеңиз, Мээрим айым сизге сатып берет. Андыктан Мээрим Инвесттен ушундай сертификат болсун сизге. Чоң рахмат, чоң рахмат. Анан программабыздын эфирге чыгуусундагы өнөктөшү бул Флави суусундугу. Флави суусундугунун даамдары аябай көп. Биздин бала чагыбыз дагы ичип жүргөн дюшес даамдан тарта тархунга чейин бар. Бул корзина, бул белек сизге, сиздин үй бүлөңүзгө, кайнене кайнатаңызга менден алып барыңыз, Айзада берийди деп. Бул белек сиз үчүн. Рахмат, чоң рахмат, чоң рахмат. Ардактуу телекөрүүчү, убакыт учкан куш дейт. Кээде айтат экенбиз, убакыт учуп баратат деп. Убакыт эмес, биз убакыттан өтүп өзүбүздүн курагыбызды акырындан жолубузду чызып бара жатканыбызды билбей калабыз. Андыктан бүгүнкү маек сизге жан дүйнөңүзгө жагымдуу эмоцияларды, жагымдуу сезимдерди калтырган болсо, мен максатка жеткен болом. Салам, Айзада Долбоору болду. Көрүшкөнчө аман туруңуздар.